жаратылышка суктануу деп айтамбы же кооздугу деп айтамбы, менин жан дүйнөмө эргүү берген жана ошол дем берген, күч берген жана көрктөнткөн да. Айыл жеринде өстүм. Айылдын жаратылышы, айыл мен үчүн, жан дүйнөм үчүн тынч жана ошол жер жакынчы, айылга деле бир киши керек дегендейчи. Тиги Ыбырайдан калган токпейилдик ушум менде да бар окшойт. Сыйлыкка да, сыймыкка да эч кандай бир жулунуп, алынып беринип, урунду беринди болбойм. Бирок ырчылардан бир аз айырмалангым келип, ошол джаз стилине ооп, ошол ырлар мага жакын болуп, ошол стилди азыр алып жүрөм. Каарманыбыз Ысык көлдүн Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев айылынын тургуну. Музыкалык билими албаган болсо да, тубаса көкүрөктөн булкуп чыккан таланты, өзгөчө мукам үнү менен бир нече жолку республикалык жана эл аралык кароо санактарда жеңип чыгып, тасыккан белгилүү ырчылар менен катарлашып, эл алдында өз чыгармачылыгын таанытып келет. Биздин каарман Айгүл Асанкожоеванын өмүр жолу ары кызык да, ары татаалды экен. Анда сөз башынан болсун. Эми аккан арыктан суу агат деп элибизде жакшы кеп бар. Ансыңарындай биздин чоң таяталарыбызды жалпы жумурай журт жакшы билет деп ойлойм. Ал ким деп турсаңыздар, Ыбырай Туманов, белгилүү композитор, элдик белгилүү чоң инсан, залкар инсан, комузчу, ушул кишинин урпактарыбыз биз. Залкар комузчунун чыгармачылыгына Владимир Фере, Владимир Власов, Вано Мурадели, Василий Виноградов, Дмитрий Шостакович сыяктуу музыка ишмерлери кызыгышып, анын 200дөн ашык күйлөрүн жасып, өз чыгармачылыгына пайдаланышкан. Ал кишинин эми 3 баланын жалгыз уулу ушул согуштан кайтпай калган экен дагы, анан 2 кыздын кичүү кызынан биз тараганбыз да. Улуу кызы Сайреже жана биздин чоң энебиз Модиса. Айгүлдүн чоң энеси Модуса Ибраева жана чоң атасы Акмат Бердибаев да бүткүл өмүрлөрүн театр өнөрүнө арнаган жубайлардан болушкан. Модисанын абышкасы экөөнүн үй бүлөлүк жашоосунда ошол 6 баланы төрөп, багып өстүрүп, буттарына койгон экен. Ошол 6-нын 4-үнчү баласынан мен болом, Темирбек Бердибаев. Атабыз ошол Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү композитор, джазмен,
кандай десем бир жөнөкөйлүгү менен, өзүнүн оор басырлыктуу бир жакшы мүнөзү менен, таланты менен, өнөрү менен, ийгиликтери менен ушу элди багындырып, үй бүлө багып, ушул элге таанымал болуп жүргөн мыкты адам. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Темирбек Бердибаев элге тараган аты эскен Ысык көл калаасындагы музыкалык маданиятты жайылтууда зор салымын кошкон инсан, чебер музыкант болгон. Ал көп жылдар бою Караколдогу Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайын, кийин музыкалык мектепти жетектеп, облустун өздүк көркөм чыгармачылыгынын өсүп өнүгүүсүнө талбай эмгектенип берген. 40тан ашуун керемет ырлардын, романстардын жана балдар үчүн жазылган хорлордун автору. Менин атамдын эмгек жолу 7-класстан баштаптыр. Ошол кезде эле Кыргызстан боюнча мактана кетчү, белгилеп кетчү жер эки мыкты аккордеон черткен инсан болсо ошонун бири ушул биздин атабыз эле да. Бир 1974-жылы Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун студенттери жаш жубайлар Искем Бердибаев менен Татыгүл Жусупова тун нарыстелүү болушуп, атын Айгүл коюшат. Анан ошо 3-курстан биз аны кызым көз жарды ушул үйдөн. Каникулга келдик да. Ал августта төрөлдү ушул жерден. 3-август 1974-жылы төрөлдү. Анан ошол кезде байбиче бар болчу. Тумановдун байбичеси бар болчу да. Уже сентябрда кайра окууга барыш керек. Бир 29-30 число болуп калды да. Аны деген күнү анан бир күнү сурады анан кайненем, чоң кайненем. Кандай кылган атасыңар депчи. Анан кийин мен ошону айтып бердим да. Мен ала кетейин, апам багып берет экен, биздин жаныбызда болот. Жумасын барып көрүп турабыз деп ошентсем. Көлдүн кулунун эмне деп чүйлүктөр багат экен деди. Ошо бир эле сөз болду да. Ошол сөз мага да катуу тийди, биз унчукпай эле калдык. Түшүнбөй эле калдым, мындай ал кезде мындай бизде келиндер мындай баш көтөрүп сүйлөгөн эме жок эле да. Кайнежем кирип келди. Ал кезде жаш экен. Анан кирип келгенден кийин чай ичип аткан убакта айтып атпа. Искен экөөңөрдөн переживать этпегиле, окууңарды окуй бергиле, эч кандай академ албайсыңар. 1-2 жыл калыптыр, 1,5 жыл мен өзүм эле багып берем деди. Анан Айгүл ошол үйдөн эле бизде калып калды. Себеби менин абышкам боруна тартып, менин көзүм өткөнчө кызды козгобо деди. Анан бат эле бүтүп келдик. Анан келип эле анан дасторкондун баарын жасап алып ошол шатыга жөнөдүк. Барсак эле бүт көз караш башкача болуп калыптыр биз жака. Честно говоря, абышкам толгонуп туруп алды, ыйлады. Мен өлгөндө кетиргин деп. Ушунчалык бейлин берип бакты. Кичинесинде эле биз тигилер окууну бүткөнчө эле кайра бере турган ойдо болчубуз да. Мен деле өзүм бир тууганымды эметмек болом. Анан тигиле мен бул кетип калса мен эмне кылам деп эле анан бербей калдык. Азыр 2 мичиркам бар. Бердибаева Айнура Темирбековна деген өзүнүн роддомдон чыккан мичиркам бар. Анан ошол менин атам багып алган. Өзүнүн атына Асанкожоева Айгүл Сагындыковна деген мичирка алып бербей койгон экен да. Силер жашсыңар, эми төрөп аласыңар. Биз багып алдык деп ушул баккан бала башкачараак болсо керек. Болгон мээримин төгүп атабыз энебиз жашта. Анан 6-базар күн сайын келчү ушул биздин айылга. Биз Түп районда, Шат айылында, тоон ушу көрдүңүз беле көргөн жоксузбу билбейм да, тоонун кучагында болгон сонун бир кооз жер да, кичинекей айыл. Ошол жерде тарбияланып өстүм, чоңойдум. Анан ошол 6-күнү келгенде ошол менден кийинки иним менен анан атабыз энебиз келген экен. Анан келгенде эле ошол чаары чейлер дагы келдиңерби да, анда багылган жердеги чоң энем анан теги ал кезде жүн сабап шырдактар билесизби, ушундай укмуштар жасалчу шырдак жасалып атканда эле апам айтат да, ушинтип коркуп кирчүбүз дейт. Дасторкон даярдап алып анан сени көргөнгө эле барчубуз, бирок ар бир 6-күн сайын барчы келишчү экен.
чыгарчы шегелер дагы келдиңерби да анан сени өпкөндөн коркуп анан мынтип рактан карап алып эле анан ыраазы болуп жакшы жүрөт болуп анан кайра кетип калышчу экен да. Эжем жездемдер келет да бул жерге. Конокко келип калат да. Келип калганда ошондо эле Айгүл аябай тез жер кызып алганда эле аябай жакшыртачы да. Анан жездем келип анан каткырат да. Акчаңарды чогултуп бергиле, концерт көрөсүңөр бүгүн. Менин кызым ырдайт депчи. Кене дейиндилерчи болчу. Буга чоонорун эле тапма тагырдачы. Ошол кезде эле болгон кароо сынактын баарына катышчумун мектептеги. 3-классты бүткөндөн кийин биз муну балетке берген табыз, Абышкам экөөбүз кыйынчу болуп. Анан кийин муну алып барса жана бут болуп жерчи, бут. Бул жер подъем деген дөң болуп туруш керек экен да. Минткенде бул жер чыгып туруш керек экен. Анан муну чыкпай коюптур. Албай коебу, албай койсоң жана Курункеевке кирип келип бир татуу. Анан эми өзүбүз деле атабыз комузчу бар эми именно комуз классына. Анан эмнеге комузга киргизет, кийин деле үйрөнүп алат деп. Жүрөгүбүз ооруп, бул кетип калса жиберип калчу деп. Жибербей койгонбуз. Өкүндүм мен, өкүндүм. Абышкам өкүнгөн жок, ал үйдө жүргөнүнө сүйүнүп жыргап атат. Ошентип Айгүлдүн жүрөгү музыка деп тигдеген менен багып алган ата-энесинин каалоосу боюнча ал Караколдогу бухгалтерлик окууга кирип, ушул кесипте иштеп калат да, ал жерден болочок өмүрлүк жолдошуна жолугат. Үйдө турсак эле кечке жок ошо Тынч балам Эрлистин балдызы Айгүл экөө кирип калышты да. Экөө чогуу иштешчү экен. Анан ошол жерден эле тиги балдызы дагы аяшым дагы таанышып алышыбыз менен жакшы кыз, сүйлөшкөн жигити жок. Азырынча деди да. Бирок эми көз салып жүргөндөр бар деди да. Макул деп ошол жерден таанышып калдык. Андан кийин эле турмушка чыгып кеттим. Тоң районуна. Айгүл Бөкөнбаева айылына турмушка чыгып, чыгармачылык таптакыр оюнда жок. Айылдагы көндүм турмуш менен жашап жүргөндө, аны айылдык ыргесе конкурсуна катышып берүүгө сунуш түшөт. Ошол кезде биздин айылдарда кароо сынактар болор эле. Ыргеселер тынбаган ар бир 6 базар күнү сайын ушул мекеме ишканалар арасында ыргеселер болчу. Анан ошондо лесхозду иштечү. Анан айтып калды, ушинтип ыргесе болот экен, катышайынбы деп бар уруксат сурапчы. Жаш келин да. Анан эми ырдаймы, ырдаганды билсең ырдайм, эч кандай тоскоолдугубуз жок. Сен раматылык мамашадан да уруксат сурады. Анан Тоң районунун чоң чарба бар билсеңиз керек, Айкол үйрөнчүлүк өндүрүштүк кооперативи деген. Ошол чарбанын астында ошол биз 2-3 ырчы кыз менен, балдарыбыз менен ушул Айкол жазы аттуу элдик группа болуп ачылып, анан элдик наамга жеткенбиз да. Анан турмушка чыккандан кийин баарыбызга белгилүү кичине балдар пайда болот экен. Анан ошол түйшүк менен жүрө берип, анан бир канча жылдан кийин гана анан Тоң элине да рахмат. Куттуу өзүбүздүн Бөкөнбаевибизда жакшы бир искусствону баалаган байкелерибиз бар да. Ошол Замир Мукашевич ошол киши өзүнүн анда колхоз бар болчу, ошол колхоздун ансамблине жакшы өнөрлүү балдарды, кыздарды алып иштетип, ошонун ичинен аябай мындай орусча айтканда яркий, таланттуу, өзү дагы ушундай кыргыздын маңыздуу тукумунан келаткан кыз экен. Ошентип чоң сахнага 2001-жылы аттандым. Телерадио корпорацияда 2001-жылы Ысык-Көлдө Кадыр түн конкурсу даярдалып калды да. Эл аралык конкурс болчу. Ошондо биздин студиялардан уктук келген ырчыларды. Ошондо бир ушунчалык үнү, сонун альт үнгө жакын, меццо сопрано деп койсок да болот да. Бир кыз келди.
Карабалтадан да бир кыз келди. Ал кыз бийлеген жанагыны кыйын экен. Айгүл болсо ошо диапазону да абдан кенен ырдаганда. Анан күтүү деген ырды ырдады. Замир Мукашев сөзүн жазыптыр. Темиркан Ибраев оон жазыптыр. Анан аранжировкасы да аябай жакшы жасалган. Анан Айгүлдүн үнү менен куюлушу эле калды. Баарыбыз бир сонун ырчы келиптир. Бул ким экен деп эле сурап атпайбызбы? Аттанган жылы эле Кадыр түн илгерки эстрадалык ырлар боюнча жерден биринчи орун алдым. Кийин Ысыккөлдө Кадыр түн 2003 жыл өткөндө Айгүл дагы келди. Ошондо баш байгени жеңип кетпеди. Ошондо да кырдаганда эми ипподромдо канча эл отурат. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен жюрилердин баары мактап туруп өттү да. Ошол кезде Сатылганова Гүлнур Ырыскелди биринчи орун алган. Ал ошондой азыркы жакшы мыкты ырчылар менен чогуу ат салышып, анан кийин бул кайдан чыга калды, бул ким эле, бул кайсы ким, ал айылдык элеби, бирөөбү деген ушундай бир сөздөр ууду тарап эле, анан ошондой ийгиликтер, анан уланып отуруп ушул конкурстардын баардыгына катышып. Шамшыбек Өтөбаев өзү мага келип айтканда, бир Айгүл деген кыз чыгыптыр, аябай сонун, мен 5 жылдан бери жазган ырым чыкпай жүргөн. Ошону кимге берсем деп, анан Айгүл деген кыз келип калыптыр дейт. Үнүн көрсөм эми укмуш үнү бар экен деп. Ал дал менин катчасчыма үнү төп келишип жакшы болуп калбады дейт. Ананы конкурска даярдадык Ялтага барганга. Ялтага ошол эч кандай жанымда коштоп барган бир адам жок эле. Бишкектен өмүрү алыс чыкпаган жөнөкөй эле бир кара кыз барып эле, анан Ялтага барып, Кудайдын буйругу экен, ошол биринчи местаны багындырып келгенбиз. Ошондо Евгения Дога баш болгон калыстар тобу ушунчалык таң калышып, ой ушундай дагы үн болот экен, диапазон ушу карагылачы. Биз сөзүн да түшүнгөн жокпуз, бирок музыканын үндүн күчүн карап, биз ошол аркылуу музыканы, оонду түшүндүк, чыгарманы түшүндүк деп.
Анан кийин 2007 биз Екатеринбургка барып келдик. Ушул джаз стили менен барып келдик. Анан кийин жанагы Луи Армстронгдун окуучусу Дениза Перье деген мыкты мировая певица бар экен. Ошол киши менен чогуу бир сахнада дуэт аткарып келдик экспромтом. Импровизациялапчы. Ошондой сонун мүнөттөр болгон. Негизи бул чикагский стиль деп коет. Где родился второе рождение саксофона. Ошол жерде аябай чоң историяларды кылган кишинин ученицасы менен чогуу выступать эткен күнү болгон. Ошол тагдыр буйрса ошондой болот экен да, бул таң калыштуу нерсе. Айкол жазуу деген фестиваль өттү. Бул ар кандай номинацияда. Анан алардын башында дагы Айгүлдү көрүп алып мен ыраазы болдум чынында. Ошол 2000 жылдардан кийинки экономикалык кыйынчылыкка карабай, Айкол кооперативи өз күчү менен бир канча жолу эл аралык Айкол жазы фестивалын уюштуруп, 6-сы 2007 жылы Тоң районунда өткөн эле. Фестивалга республикадагы таланттардан сырткары Россия, Казакстан, Тажикстан, Япониядан бери белгилүү ырчылар катышып, ийгиликтүү өткөн. Ошондо Айгүл жүгүрүп баарын иштеп, организаторчасы бир маалда карасаң тиякта крастетип жүрөт. Өзү звезда, сахнаны крастетип жүрөт. Эми ал жерде өзү уже звезда болуп калган, мындай эменин ээси катары ырдады да ал фестивалда. А биз болсо Бишкектен бардык. Жылы ошол Жалалабад Азем түндөрү деген эл аралык конкурска барганбыз Жалалабадка. Ошол Бегалиевдин, Муратбек Бегалиевдин чоң композитор Жарыгым деген ыры менен барганбыз. Ошол 2-чи орунду алып келдик. Күнү жок, дүйнө караңгы. Күн болуп күйө аламбы. Жарыгым элге төгөм деп. Жашоо адам жаралды. Жарыгым, ай жарыгым, жанымдын алган жарымым. Жарыгым, ай жарыгым, ай жашырбай сырым жалындым. Дүйнөнү сага сунайын, жүрөктүн кошуп жалынын, жүрөктүн кошуп жалынын. Атамдын көзү тирүүсүндө ошол мындайырда андайырда деген кеңеши менен ошол бир 10 чакты ырын ырдап калдым. Ошол ырларынын эң алгачкы обондорунун бири ошол апабызга арналган Сүйүү барагы деген ыры бар экен. Ошол студент кезинде жазыптыр да. Анан ошол ырынан баштап, ошол мен дагы өзүмдүн аткаруумда арнап калдым. Ушу сөздөргө
ырларга көбүрөөк маани берип, ошолорго көбүрөөк көңүл бурчубуз да. Анан кийин ошол концерт менен эки жакка чыкканда ырларга көп ырды алып антимитип анан ошондон шык пайда болду болуш керек. Ошондо сүйүү барагына сөзүн окуп жактырып калып, анан кийин эми жүрөктө сүйүү пайда болбосо обондо чыкпайт беле, ким билет. Бир сабакка эгиз гүлдү жанашып, айсыз түндө жылдыз болуп жанагыр, айсыз түндө жылдыз болуп жанагыр. Эми кызым деп коеюн, бирок тарбияны кичине эжемдер багып эме кылды эле, баягы окуучу студенттик кезде. Анан бирок өзүмдүн кызым ошо Айгүл Асанкожоева ырдап барып, элге таралып жүргөн ырлардан ошо сүйүү бар, сүйүү барагы бар, бир элес бар, ошо Айкөл ырдайт, Ысыкөлдөн бир элес. Жазмен, өтө мыкты жазмен. Просто айтып атпайм, элге чыгып өзүн көргөзбөйт, ырдабайт. А үйдөн бир сонун бир жакшы майрамдарда бир болот го, өз балама же болбосо өз колуктума үй бүлөмө эчтеке аябайм деген анда санда бир 3 жылда, 5 жылда, 10 жылда бир ачыла турган бир күндөр болот го, ошондой мүнөттөрдө ырдап калчу да. Обондорунан бир 50ден ашык обондор бар. Ошонун ичинен мен азыр 10го жетип калды өз аткаруумда. Жолумду кармадың келип колумду, жолугуп ошол кечеде капыстан жайдың торуңду, үнүмдө калтырак алолоп бетим алдырат, багынтып сезимдер арулук отун жандырат, биледи биледик токтоп калбадык, биден биз такыр талбадык. Ошо нота билбейм, анан өзүмдүн атам музыкант да. Кап эме билим болсо нотаны билсең жакшы болмок, бирок ничего, эчтеке эмес, ушуну сүйлөчү, ничего эчтеке эмес. Наоборот, билбегениң жакшы, рамкадан чыга бересиң. А билгеңде рамкадан чыга албай каласың деп ушундай сөздөр бар эле да. Мен үйүнө барып атасын жазып алдым да, радиого жаздырып келгем. Ошондо айтып атпайбы, Айгүлдү биз окута албай калдык. Эгер кичинекейинде окуганда бул театрда биринчи меццо-сопрано болмок деп өкүн айтып атпайбы. Чын эле ошондой болмок. Эгерде окуган болсо,
ошол импровизация кылса дагы ошонусу жатып калат. Тиги гармонияга жатып калат да. Анан интонациялары дагы өзүнчө эле Элла Фиджеральд болуп кетет. Тиякта окусаң, мына оказывается бул деген баягы жаратылыштан бери менимче андай болбойт экен да. Ошол жактары аябай чоң баа берем да. Бет-бетинен карасам, беш түлөгөн кыргыйдай, алтыргай менен кыйбай, алдартынан карасам, алып учкан кыргыйдай. Азыр элдин кабыл алуусу, көз карашы, сонун өсүп, көз карашы кабыл алуусу такыр жогорку деңгээлде болуп өсүп баратат да. Мен жаңы ушул Түгөлбай Казаковдун жамгырын жаз кылып аткарганда, айылдан аткаргам да, бир тойду аткарсам, ар жактан бир бурч жактан бир күлкү чыгып, мындай күлүү атпайбы? Импровизация жериндечи ушундай жүрөгүмө катуу кабыл алып, андан кийин ырдабай көпкө ыйлап ушундай күндөр болгондо Жазды эң биринчи ырдап чыкканда ошону биздин эл ошо кезде даяр эмес экен да. Эмнеде ырдап атат деген бер жактан кишилердин көз караштары бөлөкчө болду да. Эми азыр эми мынакей жаңыдан ошо жазга келатсак, бирок ушу Айгүлдөйдүн үнүндөй болгон үн менен жаз ырдаган бул эми керемет да. Муну только угуш керек. Ушул Түгөлбай Казаковдун жамгырын биз ошол колхоздой чарбада даярданып атканбыз да. Даярданып атсак, ал кезде министр культуры Раев болчу. Раев ушул кыдырып жүрүптүр ушул ар бир маданият үйүн. Ошол киши биздин даярданып аткан жерибизге келип угуп атпайбы? Ушундай жактырып, ушу айылдан ушундай чыгып атабы болуп, анан кийин өзүнө жазып алып кетип, анан ошол эле учурда 2010-жылы болуш керек эле. Астанада кыргыз маданиятынын күндөрү ушу Астана шаарында дегенде ошого барганбыз. Борбордун өзүндө жашап, жана орустардыкындай үйүндө пианиносы менен эле ноталары турган, анан тиги жакта күзгүсү менен парфюмериясы турган жашоосу чоң эле бир топ эле ийгиликтерди кылмак, международный иштердичи. Үй бүлөнү да багып, 4 баласы бар, аларды баарына баш көз болгон Жолдош ака. Анан ой эжем эле айтасыз, 2 үй сайын деп атпайбы? Бир жолу суроо берип, "Ай, сенин илкомуң качан келет?" десе, "Картошка түптөп атканда келет" дейт. "Илкомум" дейт. Анан мен ойлоп атам да, ой, жашоонун ошол гармонический тигил жактагы өндүрүштө, бактын ичинде иштеген, чөп жарда иштеген жумуш менен биздин ырыбыз баары бир деле мал баккансак дагы эмне болсо баары байланыштуу экен да. Жашоонун гармониясы ошол экен да. Мен айылда жашап алыстап кеттим деген деле туура да. Алыстадым, алыстаган жокмун дегеним да туура. Себеби биз ушул күнү куру эмес айылда эмне деген иш-чаралар биздин маданият үйүсүз өтпөйт. Такыр эле отуруп алган жокпуз. Баягы эле чоң чыгып атагың баягы момундай жаркырап жылдыз эле болуп кетпегенибиз болбосо, тырмалаңдап эле жүрөбүз кыскасы. Күйөөсү аябай жакшынакай мындай бир түшүнүктүү, ушул эгерде эми түшүнүгү жок болсо да мындай ырчыга түтүш кыйын да. Ошо кезде шаарга деле барып неме болсо, азыркы ырчылардай болуп балким жылдыз болуп кетет беле, бирок жылдыз оорусу менен ооруган жок. Азыр кээ бир жаш ырчылар 1-2 ырдап коюп эле жылдыз болуп неметип кетип жатат, андай болгон жок. Айылда эле ушундай эле мына ишибиз бар, сен иштеп атасың, мен иштеп атам. Айылда эле неме кылалы. Өсө турган талант болсо айылдан деле өсөт. Момурайган сонун жигит. 3 уулду тарбияладык. Уулдардын асты экөө тең үйлөндү, үйлүү жайлуу. Буюрса чоң ата болобуз. Эртең бир сөңүнү деп турабыз. Анан 2 балам өзүнүн кесиптери менен кетишти. Бул кичинекей балам блогер болом деп эле ушундай бир башкача кыймылда, бир башкача акылда
көз карашы да башкача, ушундай бир ушул баладан бирдеме чыкчудай эненин чутьосу, ушундай менде ушундай сезим бар да. Үйөсү да жакшы, кызматы бар, оозунда сөзү бар дегендей, ыры бар, үй бүлөсү бар, балдары татынакай. Жолукпай калсаң эгер, сендейди табар белем, жан дүнүм толот белем, өзүмө суроо берем, кезикпей калсаң эгер, бактыңды табар белем, жомогуң болбойт эле, дегенде муздай денем, ойлосом муздай денем, балалык күндөр өткөн, күлжеги бир бойлогон. Билесиздер, Салбурун ушул Тоң районунан чыккан. Фольклордун баардыгы Тоң районунан чыккан. Манасчылар, саяпкерлер, кино жааты 90% ушу Тоң районунан тартылат. Кол өнөрчүлөр, боз үй ааламга тарады ушул биздин Кызыл Тоо айылы. Бизде бир укмуш жаратылыш менен бир байланышкан. Анан ушул кооздук эл менен шайкеш болгон үчүн ушул өнөр адамдары укмуш бир тартылат дагы, патриоттук сезим дагы күчөйт деп ойлойм. 9 бир туугандуу чоң бапыраган өнүп өскөн жерге келин болуп келдим. Келин болуп келгенде кимге жүгүнсөң ушулунга чейин жүгүнүп келиндик милдетибизди менимче жакшы эле аткарып келе атат окшойбуз. Эгер аткарылбасак 30 жылдык өмүр болбойт беле. Ошо.